Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөр болсо бизге кайрылыңыз. Биздин кызматтар: регистрация, ишеничтүү, ИНН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, ОМС, ДМС, черный список жана башка. Так жана да нөмүрдөр беребиз. Экрандагы номерлерге кайрылыңыз, 24 саат кайрыла бериңиздер. Орусиядагы мектептерге орус тилин билбеген мигрант балдар кабыл алынбайт. Мындан ары Орусияда мектептерге орус тилин билбеген мигрант балдар кабыл алынбайт. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин билдиргенин жазышты. Маалымат кылайык, 1 апрелден тарта Орусияда билим берүү мекемелерине кирген мигранттардын балдары үчүн тестирлөө киргизилет. Анда мектепке кириш үчүн бала берилген суроолордун 90%-на туура жооп бериши керек. Мындай талаптар баланын орус тилин канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн так аныктоого, окуу программасын ийгиликтүү өздөштүрүүгө, орус мектептерине ыңгайлашууга жардам берет деп түшүндүрүлгөн. 1 класска кабыл алынып жаткан балдардан жазуу түрүндө тест алынбайт. Алардан ОЗЕКи түрдө баланын орус тилин түшүнүүсү, сүйлөөсү текшерилет. Эгер бала тесттен өтпөй калган учурда 3 айдан кийин кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар экени кошумчаланды. Жеңишбек Токторбаев 7 балалуу 2 үй бүлөгө батир ачкычтарын тапшырды. 4 апрелде Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев 7 балалуу 2 үй бүлөгө жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды. Бул тууралуу шаар медиасы кабарлады. Мекеме билдиргендей, аталган батирлер Капитал Строй Инвест жана Сулайман Групп курулуш компаниялары тарабынан жардам иретинде берилди. Туруктуу үй жайы жок Жибек жолу Кичи районунун тургуну 7 балалуу 2 уул жана 5 кыз Шерзот Умарбаевдин үй бүлөсүнө, Курманжанатка муниципалдык аймактык башкармалыктын тургуну 7 балалуу 4 уул 3 кыз Гүлнара Алип кызына батир ачкычтары тапшырылды деп жазылат анда. Жеке батирге ээ болгон үй бүлөлөр мэрдин колдоосу жана жардам үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Садыр Жапаровдун Өзбекстанга иш сапары аяктады. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга 3-4 апрелде болгон иш сапары аяктап Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Сапардын 1 күнүндө президент Жапаров Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкынын президенти Одил Рено Бассу, Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен жана Европа кеңештин президенти Антонио Кошта менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Кыргызстан менен Европа бирлигинин ортосундагы кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүү маселелери, анын ичинде соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестицияларды тартуу, туруктуу өнүктүрүү жаатындагы демилгелерди ишке ашыруу маселелери талкууланды. Ошол эле күнү Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Лидерлер жалпы чакырыктарды натыйжалуу чечүү, аймактык коопсуздукту чыңдоо үчүн ынак коңшулук, өз ара урматтоо жана конструктивдүү диалог принциптерин жактай тургандыгын ырасташты. Сапардын 2 күнүндө 4 апрелде мамлекет башы Самарканд шаарында өткөн Борбор Азия Европа бирлиги 1 саммитинин жыйынында сөз сүйлөдү. Иш-чарага Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов катышты.
Өз сөзүндө Садыр Жапаров Борбор Азия өлкөлөрү менен Европа Бирлигинин ортосундагы соода-экономикалык байланыштардын ишенимдүү өсүп жатканын канааттануу менен белгилеп, Кыргызстандын стратегиялык географиялык абалы өсүп жаткан транзиттик дарамити соода жана инвестиция үчүн кеңири перспективаларды ачып жатканын баса белгиледи. Андан соң президент Борбор Азия глобалдык климаттык чакырыктар алдында жалпы өркүндөп өсүү үчүн биригүү эл аралык форумунда сөз сүйлөдү. Ал климаттык каржылоо жагынан да алдыңкы технологияларды ишке ашырууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн колдоого европалык өнөктөштөрдүн катышуусун арттырууга чакырды. Мамлекет башчысы ошондой эле Кыргызстандын климаттык жана туруктуу өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорго тышкы карызды алмаштыруу демилгесин колдоо зарылдыгын белгиледи. Булак Суперкеч. АКШга жооп: Кытай Америкадан келген товарларга жаңы бажы алымдарын киргизди. Кытай бардык америкалык товарларга 34% кошумча алым киргизип жатканын билдирди. Бул тууралуу Орусиянын РИА Новости басылмасы жазды. Америка Кошмо Штаттарынан келген бардык импорттук товарларга 34% кошумча алым алынат деп жазылган маалыматта. Токтом 10 апрелден тарта күчүнө кирери маалым болду. Буга чейин Кытайдын соода министрлиги АКШнын жаңы бажы тарифтерине нааразычылыгын билдирип, көп жылдык соода сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жетишилген кызыкчылыктардын тең салмактуулугуна бул кадам доо келтире тургандыгын айтышкан. Белгилей кетсек, 3 апрелде АКШнын президенти Дональд Трамп 9 апрелден тарта америкалык соода өнөктөштөрүнө бажы төлөмдөрү боюнча тарифтерди киргизүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Тизмеде ондогон өлкөлөр бар, алардын катарын Кытай да толуктайт. Таблицада АКШ евро биримдиктен 20%, Кытайдан 34%, Улуу Британиядан 10%, Вьетнамдан 46%, Индиядан 26% импорттогон товарларга тарифтер киргизилген. Кийинчерээк Ак үй Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан кирген тарифтердин толук таблицасын жарыялаган. Бул Борбор Азия өлкөлөрү үчүн 10% бажы алымдары киргизилген. Анткени бул мамлекеттерде АКШдан келген товарлардын тарифтери окшош. Акчалуу депутатыбыз айнектен каштыгы. Маматалиев партиялашы бир тыйыны жок эле шайланганын айтты. 4 апрелде президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр тууралуу парламенттик угуу болду. Депутат Айсара Абдибаева шайлоо күрөөсүнүн суммасы көп экенин белгилеп, аны түшүрүү, жаш куракты көтөрүү керектигин айтты. Президентибиз өзү талапкер канчалык акча чачса, ал өз кызыкчылыгын ойлоп калат деп айтып жатат. Биз аны угушубуз керек. Өткөндө мен бирөөдөн 25 жаштагы жаран акчалуу болсо келе берсин дегенин уктум. Туура эмес да. 25 жашта адам толук кандуу токтоло элек болот. Акчалуу болсо келе берсин деген да туура эмес. Мына, кечээ эле акчалуу депутатыбыз айнектен качып түштөгө деди ал. Мыйзамдын демилгечилеринин бири депутат Марлен Маматалиев 25 жаш деген баш мыйзамда бекип калганын билдирди. Ошондой эле ал акча бар жогуна бирдей эле мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүн мисал кылып, партиялашы Эрулан Кокулов бир тыйыны жок эле шайланып келгенин айтты. Айта кетсек, былтыр 9 январда эл өкүлү Эмил Жамырчиев Ак үйдүн 2-кабатында жайгашкан депутаттардын биринин иш бөлмөсүнүн терезесинен секирип качып кеткен. Ага депутаттык комиссиянын башкы прокуратуранын эл өкүлүн жоопкерчиликке тартуу сунушуна макулдук бергени себеп болгон. Жыйындан чыгып баратканда журналисттердин суроосуна мени кармаганы келишти. Азыр кармаганы жатат деген Жамырчиев. Эртеси 10 январда парламенттин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эл өкүлү Эмил Жамырчиев камалбай турганын, иши сотко өткөндөн кийин өзү келип, актыгын сотто далилдеши керек экенин айткан. Ошентип жогорку кеңеш Жамырчиевди жоопкерчиликке тартууга макулдук бергенден 2 күндөн кийин ал УКМКга барып сурак берип чыккан. Эл өкүлүнүн иши сотко өтүп, Бишкектин 1-май райондук соту 24 январда аны 1 айга камакка алуу чечимин чыгарган. 2 февралда Жамырчиев мандатын тапшыруу боюнча арыз жазып, БШК аны канааттандырган. Ал ошол эле күнү кечинде эч жакка чыкпоо тилкаты менен абактан бошотулган. Ким күчтүү экенин көрөбүз. Германиянын министри Трампты коркутту. Германиянын экономика министри Роберт Хабек АКШ президенти Дональд Трампты башка өлкөлөрдүн товарларына киргизген тарифтери үчүн коркутууга алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Мен Дональд Трампты басым астында жасаган билдирүүлөрүн тууралай турганын көрүп турам деген ал.
Хабик Батыш мамлекеттери башка өлкө менен союздашып, Ак үйдүн башчысына кысым көрсөтүшү керектигин кошумчалап, ким күчтүү экенин ошондо көрөбүз деген. Айта кетсек, Трамп 3-мартка караган түнү дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр үчүн бажы төлөмдөрүнүн тарифтерин жарыялады. Алардын катарын Кыргызстан да толуктайт. Таблицада АКШ евро биримден 20%, Кытайдан 34%, Улуу Британияда 10%, Вьетнамдан 46%, Индиядан 26% импорттогон товарларга тарифтер киргизилген. Кийинчерээк Ак үй Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан кирген тарифтердин толук таблицасын жарыялаган. Бул Борбор Азия өлкөлөр үчүн 10% бажы алымдары киргизилген. Анткени бул мамлекеттерде АКШдан келген товарлардын тарифтери окшош.